Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бүткүл дүйнөлүк адам укуктарынын күнү. Ал белгилүү дата мына бүгүн дагы биздин өлкөбүздө белгиленип, бир катар укук коргоочулар менен бирдикте атайын чоң конференция өттү. Мына ошол конференциянын башында турган биздин Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, омбудсмени Токон Болотбекович Мамытов болду. Урматтуу Токон мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Сиздерди дегеле бүткүл биздин жарандарыбызды адам укуктарынын күнү менен куттуктайбыз. Сиздерге ийгилик болсун. Мына сиз бүгүнкү чоң жыйындарды өткөрүп ошо катыштыңыз. Дегеле айтсаңыз, ушул бизде бүгүнкү күндө Кыргызстандагы адам укуктары кайсыл деңгээлде корголуп атат, кайсыл деңгээлде кордолуп атат? Себеп дегенде эки кача пикир бар. Кээ бир өлкөлөрдөгү баягы адам укуктарынын корголушунун деңгээли бизден алда канча жогору болгондуктан ошолорго салыштырып айтып жүрөбүз. Ал эми ошол эле учурда биздин өлкөбүздөгү адам укуктарынан дагы кыйла төмөн өлкөлөр көп. Ушул боюнча айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул маселе кайсы акыбалда, кандай деңгээлде ишбиттер болуп атат? Рахмат. Эми негизинен айрым эксперттердин маалыматы боюнча адам укугунун жалпы мындай багыттарын алса, айрымдары 45 дейт, айрымдары бүгүн 75ке жетип калды дейт. Бирок ушул 45 болобу, 75 болобу, баары бир ушунун баары чогулуп келип туруп 3 топко бөлүнөт да. Биринчи бул адамдын саясий укуктары, бир блок болот. Экинчи блогу бул адамдын социалдык, экономикалык укуктары деп бөлүнөт. Үчүнчү блок бул баягы маданий, культурный блок деп коет. Ошол маданий укуктары да 3 блок. Ушул 3 блокто ар бирине кеминде бир 30-40тан мындай багыттар камтылган да. Эми аны бул кандай түшүнсө болот? Саясий укуктан баштап ден соолук алуу, билим алуу, мисалы маданият, дин көз караш, эркин дин караш, ошол укуктарга чейин да ушундай чоң спектр болот да. Эми бүгүн дүйнө жүзүндө кандай? Дүйнө жүзүндө институт омбудсмендер, өзүңөр билесиңер, 150дөй мамлекетте уюшулган да. Анын ичинде Кыргызстанда 2002 жылы уюшулган. Бизде ошол 48 жылы жалпы адамдын декларациясы, адам укугу боюнча декларациясы кабыл алынган Ген ассамблеянын деңгээлинде. Мына ошого кийин биз Советтер Союзу өзү деле кирген ага. Ушул декларацияны колдоп, кол коюп, кийин Союз таркагандан кийин ар бир мамлекет өзүнчө болуп калгандан кийин биз өзүбүз да ошол 94-жылы өзүбүз ушул оңго ушул декларацияны колдойбуз деп өзүбүзгө эл аралык милдеттемелерди алып, адам укугу боюнча эл аралык стандартка жооп бергенде өзүбүздүн юридический мыйзамдарыбызды, адам укугун коргоо боюнча иш-чараларды ушул эл аралык стандарт боюнча алып барабыз деп ошондой өзүбүзгө милдеттеме алганбыз. Эми ошол жанагы 150дөй ашык адам укугун коргоо институттар, акыйкатчы дейт, омбудсмен дейт, главный правозащитник, главный адвокат деп ар кайсы мамлекетте ар кандай аталат. Бизде баягы Советтер Союзу, мурда Советтер Союзу, СНГ мамлекеттеринде бул баягы омбудсмен же кыргызча акыйкатчы же болбосо уполномоченный по правам человека дейт. Эми ушул институттар булар да 3 топко бөлүнгөндө, А группасындагы адам укугун коргогон институттар, Б группасындагы, анан С тобундагы деп. С тобу бул жаңыдан уюшулуп, жаңыдан биринчи ушул демократия жолуна түшүп, адам укугун коргоого ушул ниеттенип жаңыдан жолго чыккан институттарды ушул С группасына кирген. Биз болсо өзүбүз 2002 жылы биринчилерден болуп ушул адам укугун кирип, СНГ мамлекеттеринде жана Прибалтика, Кавказ республикалардан кийин кирип калды. Ошолор даже Кавказ республикалары менен бир кирип калдык да. Биз Б группасына кирдик. Себеби биздин ошол кезекте биздин акыйкатчы жөнүндө, омбудсмен жөнүндө мыйзамыбыз аябай прогрессивдүү, демократия жолуна түшкөн, адам укугун
колдоого багытталган, чынын айтканда дүйнөзү деп эми айтпайм, но СНГ мамлекеттеринин ичинен алдыңкы мыйзамдардын бири болчу да 2002-жылы ушул гана. Онун ошондо колдоп даже Кыргызстанды мисал келтирип ушул башка республикаларга ушул коңшу кыргыз мамлекеттен үйрөнгүлө деп анан бизди Б группага кирген. А группасына болсо баягы өнүккөн мамлекеттер, бул ошолор кирет да, жана Германия, Англия, Австрия, Швеция, Швейцария ошолор. Анын ичинде коңшу мамлекеттерден бизден Россия кирет. Россия себеби Россия баягы конституциялык мыйзам кабыл алып, уполномоченный адам укугун коргоо боюнча анан ар бир жана 86-87 субъектиси бар деп атпайбызбы? Ошолордун ичине дагы областной дума, областной депутаттар өзүнчө областта дагы адам укугун шайлаган областтын омбудсмендерин ачып койгондо өзүлөрү финансовыйын алат, өзүлөрү каржылайт, өзүлөрү баягы бүт каражаттарын көтөрөт да областной думалар, ошолордун бюджетинде болот. Муну менен Россия кичине бизден алдыга өтүп кетти. Мына бүгүнкү күнү коңшу мамлекеттер биз менен жана Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан булар Б группасында, бирок бүгүнкү күнү уже Казакстан, Өзбекстан, ал эмес даже Тажикстан бизге алдыга жылып, алар жана мыйзам, биздин мыйзамды алып, кеңейтип, конституциялык мыйзамга алып келип, булар ошол А группасына өткөнү турушат да. Биз баягы 10 чакты жыл, 15 жыл жакшы келдик, бирок аякы бир 3-4 жылдан бери кичине ушул жагынан аксап, баягы камалуулар болуп, журналисттерге давление болуп, мындай басмырлоо болбодубу? Айрым саясатчыларды камап, ошон менен анан биздин мыйзам дагы уже азыркы талапка жооп бербей калды да. Өзү жакшы мыйзам, бирок ал мыйзам көп учурда уттурат да. Конституциялык мыйзам болгондон кийин, жөнөкөй мыйзам болгондон кийин ал уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекстер уттурат да. Ошон үчүн жана элдердин укугун жакшы коргой албай атканыбыз себеби ушунда да. Себеби мындай, адам көпчүлүк арыздар бизге жана сот системасына, укук коргоо органдарга баягы ошолордон ажырап ушул жабыркагандар да. Аны баары эле баягы барсаң сот жабык түрүндө өтөт деп коет. Жабык түрүндө өткөндөн кийин сен менин мыйзамым бар, мен омбудсмен кире алам, же менин кызматкерим, өкүлүм кире алат десе, алар айтат, биз сиздин мыйзамды сыйлайбыз, бирок бүгүн сиздин мыйзамыңыз иштебейт. Биз УПК менен, кодекс менен иштейбиз. А кодекстин статусу өйдө да. Демек, кууп чыгат залдан сот. Тергөө жагына барса, байкуш ыйлаганды жетелеп барсак, тергөөчү айтат, сиз эшикке чыгыңыз, мен муну менен сүйлөшөм деп биздин өкүлдү айдап чыгарат. Себеби сиз уголовно-процессуальный кодекстин, следственный процесстин катышуучу эмессиз. Бул жерде прокурор, сот, тергөөчү, адвокат, жабыркаган жана күбө ушулар катыша алат, эксперттер. А сиз бул жерде көрсөтүлгөн эмес деп, мына биздин кичине аякы бир 4-5 жыл биздин жана адам укугун жакшы тиешелүү деңгээлде эл аралык стандартка жооп бергендей ошол колдой албай атканыбыздын себеби 5 жылдан бери аксап атканыбыз ушул биздин мыйзамда болуп атат. Эми сиз айтып отурсаңыз, анда мына биз ошол сиз туура белгиледиңиз, кезинде биз ушул мурдагы СССР азыркы КМШда биз адам укуктары боюнча эң алдыдагы өлкөлөр болуп саналчубуз. Өлкө болуп керек болсо демократия аралчасы деп дагы. Анан азыр айтып атсаңыз, ошол өлкөлөрдүн көбү ошо эл аралык уюмдар тарабынан тоталитардык мамлекет деп айтышат, өлкө деп айтышат. Ошол эле Орусия, ошол эле Казакстан, Өзбекстан да бизге караганда баягы жарым эркин, толук эркин деген баягы бааларды бергенде, алар бизден ал жагынан кыйла аркада жүрөт. Бирок бул адам укугуна келгенде, демек биздеги баягы саясий камоолор, тиги булар чүрүүттүр да. Анда эмне үчүн ушул маселелерде сиз омбудсмен катары кыйкырып ачык чыкпайсыз, ачык айтпайсыз? Мына бизде бир катар укук коргоочулар бар сизден кийин. Эми башкы акыйкатчы деп биз сизди тааныйбыз да. Биз кыргыз эли, кыргыз мамлекетинде эң башкы акыйкатчы, башкы адам укугун коргоочу болуп омбудсменди биз билебиз, тааныйбыз. А эмнеге анда мындай коңгуроо какпайсыздар сиздер? Эми бул коңгуроого көрүнгөн көчөдө кыйкыргандан бул маселе чечилбейт да.
Муну парламент менен иштеп, өкмөт менен иштеп чечиш керек, президент менен, аппарат менен иштеп. Бул жумушту мен баштадым. Мурдагы президент болгондо дагы, азыркы парламентке дагы, өкмөткө да, мурдагы өкмөттөргө кийрибай ушундай болуп атат. Артта калып атабыз. Момда бул терс көрүнүштөр болуп атат. Адам укугу колдонулбай калды. Мыйзам жарабайт десем, алар мага угуп, мындан эми болор эки, мен жумушка жаңы келгенде да, мындан 1 жыл мурун, 1,5 жыл, 2 жыл мурун, ошондо алар угуп сунуштарыңызды бериңиз дегенде мен бердим. Мен айттым, мыйзамды өзгөртпөй деле койсо болот дедим. Бирок азыр деле жаман эмес. Эми, конечно, уже Өзбекстан, Казакстандар, өз Россиялар, Грузия, Украина айтпай коеюн, Прибалтика өлкөлөр алар алдыга кетип калды. Бирок биз эми артта калбаш үчүн жок дегенде мыйзамды жаңы жазып тигин тубара болсоңор, андан көрө азыркы мыйзамды жөнөкөй мыйзам эмес, конституциялык мыйзам деп койгула, бир эле конституциялык деген сөздү кошуп койгула, бүт маселе чечилет. Ошондо сотко да катыша алат омбудсмен, тергөө процессине ар кайсы эмелерге катышып, прокурор менен иштеп, прокурор да кошо, негизи биз прокурор менен тыгыз иштешибиз керек. Себеби прокурор конституция боюнча өлкөдө, мындайча айтканда, баягы мыйзамдын аткарышын контролдоп, көзөмөлдөп турат да. Башкы көзөмөлчү прокуратура. Адам укугун көзөмөлдөп, контролдоп, парламенттик контроль жүргүзгөн конституциончу бул омбудсмен. Бирок прокуратуранын мыйзамы бар. Ал конституциялык мыйзам менен иштейт. А омбудсмен болсо жанына барганда, прокурор экөөбүз барсак, прокурорду калтырып мени чыгарып ийет, залдан чысат. Ошон үчүн бул мыйзамды деле көтөрүп, ушул багыт бар да, чечилчү багыт. Анан эми айтсаңыз, Токон Болотбекович, мына бүгүнкү күндө ушул көп учурда бизде ошо саясий камоолор же саясий куугунтуктар болгондо мындай омбудсмен акыйкатчы катары сиз айтып деп барып кабар алып турасыз. Ал көрүнөт да. Ал ошол учурда балким сиз барганыңыз айтылбайт, көрүлбөйт. Карапайым бир топ адамдардын укугу алардыкынан 5 метр тебеленет да. Алардыкынан 5 метр. Ошондой учурлар кандай болуп атат? Мисалы үчүн мына кече эле ушул 5-октябрда ыңкылапта миңдеген адамдар ошого чыккан, жарат алганы айтылды. Ошолордун укугу кандай болуп атат? Мына мисалы Үмүтбек деген жигитибиз ошол митингде каза болуп, биз Үмүт деген ыңкылап жасалды дегенди кыйгарып атышат. Мисалы да ушул Үмүтбектин үй бүлөсүнүн укугу кандай болуп атат? Ошол жарат алгандардын укугу кандай болуп атат? Ошол жердеги карапайым адамдардын. Эми бул Үмүтбектин маселеси боюнча прокуратура иш козгоду. Бул уже жакшы да. Уже жакшы. Прокуратура иш козгоп, ошонун баарын жанагы 5-6 окуя боюнча иште козгоп болбоду беле. Ошонун нугунда азыр иш алып барып атат. Эми прокуратура жакын уже бүтүп калды, жакынкы арада өзүнчө расмий билдирүүсүн берет. Азыр кичине айтыш эрте да. Ошондо ким болгон, эмне болгон, себеби бул жерде мен азыр көп айта албай атам, тилим кыска болуп атат, себеби мен экспертный заключенияны билбейм. Мен сурасам, сиз тергөөгө киришкениңиз акыңыз жок. Тергөөгө мындай кысым жасаганыңызга акын жок да, мыйзам боюнча. Бул мен эгер ушуга барсам мыйзам бузулат. Бирок ошого карабастан да мен прокуратура, тергөө органдарына кайрылып атам. Мен эми баягы мындай кылгыла, тигиндей кылгыла дегенде ал мен мыйзам бузуп болот да. Ошон үчүн мен суранам да алардан. Суранам. Ушуну эске алып койсоңор, ушуну карап койсоңор, моуну жазап койсоңор. Анан тергөө бүткөндө, сотко иш бергенде, күнөөлүүлөргө баягы аныкталганда, анан сот эми күнөөлүү деп табат да, сотко чейин бергенде ошону кабар берип койгула дедик. Мына ушинтип кичине бир ыкмасын таап акырын иштеп атабыз да. Бул бир. Анан жанагы саясий куугунтук, жана камоолор болуп атпайбы? Мен ойлойм, өзгөчө менде чоң үмүт бар. Себеби өзүңөр билесиңер, жаңы эле баягы 5-6 октябрь окуясынан кийин эле ошол кезекте премьер-министр болуп шайланып, анан президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалбады беле. Анан бул киши ачыктан айтпадыбы? Мындан ары моундай терс көрүнүштөр, саясий куугунтуктар болбойт депчи. Мен ойлойм, бул уже мындайча айтканда бүт сот системасына, укук коргоо структураларга, системаларга мындайча айтканда токтоткула деген да, токтоткула.
баягыдай мурдагыдай болбойт. Баягы ак үй көк үйдөн телефон чалуулар, баягы соттордун ишине киришүү, бул терс көрүнүштөр аябай болгон. Өзүңүз билесиз, жанагы заводдел аппарат правительство жигитти 2 ай камап чыгарып ийбедиби жакында. Ошондо соттордун чынын айтканда бул өзүнчө бийлик бийликтин бутагы болгондон кийин, бирок муну каалаганы ак үйдөн аралап турчу да каалаганындай. Өзүңөр жакшы билесиңер. Алар команда берсе, тиги саясатчыга 5 жыл, бул саясатчыга 7 жыл десе, мындайча айтканда сот системасын талкалаган ошол ошол отдел болгон да, негизи аппарат болгон. Ошол кезекте жетекчилер болгон. Өзүңөр ойлосоңор, мен силерге бир цифраны айтайын. Сотко тиешелүү мыйзамдар сотко тиешелүү 30 жылдын ичинде 14 жолу өзгөрүлгөн. Бир да мыйзам өкмөт жөнүндө, айыл чарба жөнүндө, бөлөк маселе, финансы маселе, бюджет мынча өзгөрүлгөн эмес. Себеби баягы ооз учу менен сот көз карандысыз деп коюп, бирок 14 жолу биз мыйзамды бурмалаганбыз, киришкенбиз түздөтүн. Сотторду жанагы мындайча айтканда ооздуктап, контролдон чыгарбаш үчүн жанагы заводдел эле чечип койчу да. Ушул деңгээлге сотторду алып келип, соттордун колу бутун шыйрагын талкалап, мындай омурткасын сындырган ошол биз болгонбуз да. Ошон үчүн мен ойлойм, жанагы билдирүү мындан кийин мындай жолго түшпөйбүз, буга барбайбыз деген бул чоң мындай сигнал, басыл, месседж деп коебузбу? Мен ойлойм, мына азыркы конституцияда иштеп атат. Азыр сот системасында кээ бирин карайбыз дейт. Мен ойлойм, ошол кичине жанагы силер айткандай саясий куугунтук, ушул саясий камоолор болбойт дейм. Анан эң негизги мен ойлойм, ушул парламентпи же кийинки парламентпи негизинен ушул оппозиция жөнүндө көптөн бери мыйзам болуш керек деп атпайбызбы? Действительно ушул оппозициянын укугун коргош үчүн ушул оппозиция жөнүндө мыйзам кабыл алышыбыз керек да. Себеби баягы оппозиция болуп эле бирөө эле бир саясатчы ал оюнда оппозиция болоюн деген деле ою жок. Ал деле өлкө жөнүндө ойлоп атат, ал деле эл жөнүндө ойлоп атат, элдин кызыкчылыгы. Бирок бир ой пикирин айтып койсо, ак үйгө күйгө жакпаса эле, аны барып эле жанагындай аңдып калып эле анан жанагындай абалга алып келди деп атпайбызбы? Ошон үчүн ошондой бир мыйзам кабыл алса, мүмкүн ошол булардын да саясий укуктарын колдогонго шарт түзүп береби деген ойдомун да. Анан акыркы убактарда бизде бизнес омбудсмен деген пайда болду. Анан көп өлкөлөрдө балдар омбудсмени деген бар. Бул эмне? Военный омбудсмендер бар. Ошол омбудсмен институтуна, акыйкатчысына сиздерге бул чоң көмөкпү же тескерисинче тоскоолбу? Кандай мамиледесиздер сиздер? Себеби дегенде, балким мисалы үчүн акыйкат институту көбүнчө саясий нукта болуп, өңүттөгү иштер менен алек болуп, балким ошо дыйкандын укугу, фермердин укугу корголбой калып атабы, балдардын укугу корголбой калып атабы, бизнесмендики ошол себептенби? Кандай дейсиз буга? Эми бул мындайда негизи эл аралык стандарт документтер бар. Омбудсмен ушул адам укугун коргогон институттардын, омбудсмен акыйкатчылардын кандай болуш керек, кантип каржыланыш керек, кандай статусу болуш керек, кантип көз каранды болбош керек депчи. Бизде болсо кичине бурмаланып калган да. Себеби анан ошол жерде айтылган, мейли балдар омбудсмени болсун, аялдар омбудсмени болсун, абакта отургандардын омбудсмени болсун, дин омбудсмени болсун, аскер омбудсмени болсун, бирок ушунун баары биригип бир институт омбудсменин астында, чатырынын астында болуш керек деп эл аралык стандартта көрсөтүлгөн. Жана Белградский, Парижский принцип деген атайын биз кол коюп, ошону межиттейбиз деп алганбыз. Бирок айрым учурларда биз кичине ушунун баарын эстен унутуп коюп, же бул документтерди окубай коюп, кээде ушундай аларга мындай факультативный протоколдор да бар да, ошондой чечмелеп кандай болуш керек. Мына ошолорду таанышпай туруп, айрым учурда жанагындай жолго барып атабыз да. Эми коңшу мамлекеттерди эле айтайын, Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстан. Ал жерде бар
мисалы балдар, үй бүлө, аялдар укугу боюнча омбудсмен. Бирок ал тиги омбудсмендин орун басары. Же болбосо алар мындай кылган. Бир депутатты жана балдар омбудсмени кылып койгон, же аялдар боюнча омбудсмен, үй бүлө боюнча омбудсмен. Ал депутат зарплата албайт. Бирок ал детский омбудсмен тире заместитель омбудсмена деген эмеде да. Булар туура багыт алган. Алар жана эл аралык стандартты бузбайлык, баягы бөйрөктөн шыйрак чыгарбайлык деп, булар баягы эл өзүнө алган милдеттемелерди так аткаралык деп, да, омбудсмендерди уюштурат, бирок анын баары чатыры бир. Бир да, ошондой карама каршылык, талаш тарыш болбосун. Мындайча да, бул баланыкы деп. Бүгүн баланын укугу эң мындай орчундуу проблема. Бул Советтер Союзу учурунда деле болгон. Бирок ал учурунда маалымат көп чыккан эмес да. Азыркыдай педофилия тигил бул мурда деле бар болчу илгертен бери. Бирок азыр баягы ачык болуп, гласность болуп калып, анан ошондуктан көп чыгып атат да. Бирок омбудсмен керек. Сөзсүз турда мейли даже омбудсменге берип эле койсун, баягы Мамытов өзүнө тартып атат деп эле ойсун. Мейли уюштура берсин. Аппаратын деле бөлүп берсин, бюджетин бөлүп берсин. Бирок бүгүнкү оор абалда азыр капчыгыбыз кичине жука болуп атпайбы, расход жок. Мен ойлойм, эл ара эчтекени бузбай эле, эл аралык стандарт менен эле ушул багытта кетсекпи деген. Эми могул караганда мына 2002-жылы уюшулду бизде биринчи акыйкатчы институту. Ошол кезде биз ошол 90-жылдын аягында, 2000-жылдын башында биз дал ошол учурларда бизде адам укугу боюнча, демократиянын көрсөткүчтөрү боюнча Кыргызстан алда канча бийик болгон да. Азыркы шарттан. Бирок омбудсмен институту кирди 2002-ден бери. Кайра биз аркага кетип калыптык да. Бул кандай түшүнсө болот бул жерде? Биз артта калганыбызга бир 4-5 эле жыл болду. 4-5. Мындайча айтканда бир 14-15-жылдан бардан баштап биз артка кетип калдык да. Себеби ошол кезекте жанагы мыйзамыбыз кичине эскирдик деп айтпайм, бирок азыркы ошол кезекте 15-жылкы, 20-жылкы талаптарга жооп бербей калды да. Мыйзам жаман эмес. Иштетсе болот. Бирок ал мыйзам бүгүн мындайча айтканда өспөй калды да. Аны айттыңыз, түшүнүктүү. Эми демек, бизде эгерде биз ошол мыйзамды өзгөртсөк, туура эгер конституциялык мыйзам кылып өзгөртсөк, ошо прокурордун деңгээлинде бир катар басышка көтөрүлүп, көп баягы процесстерге ачык катышканга, омбудсмендин ыйгарым укугу дагы кичине мүмкүнчүлүктөрү чоңойгонго жол ачат экен да. Демек, биз ошол мыйзамды кабыл алсак эле, биз дароо алдыга жылгабызбы? Эми ал мыйзамды кабыл алып эле отурбаш керек да, аны иштетиш керек. Аны натыйжалуу иштетип, жанагы адамдын укуктарын бузууга жол бербеш керек да. Ошолорду да өкмөт, жергиликтүү бийлик. Бирок омбудсмендин, Кыргызстандын омбудсмендин табияты кызыктуу да. Мыйзамда жазылуу мамлекеттик орган, то есть бийлик, өкмөт тарабынан адамдын укугу бузулуп атса, ошого атырылып каршы чыккан омбудсмен болуш керек дейт. Бирок Кыргызстанда атырып кантип чыга аласың? Бюджетти алып атсаң. Парижский, белградский принцип ал жерде жазылган. Көз карандыш болуш үчүн отдельный строка бюджеттен өткөр дейт. Мен азыр Минфинге кайрылсам, даже депутаттар деле мени колдоду да, ушул көз каранды болсун, акчаны, бюджетти жалдыратпай берелик, өзү эч кимге көз каранды болбосун десе, өкмөт болсо, биз бюджетти бюджетный кодекстин негизинде иштеп атабыз. Ал силердин закондөнөйдө омбудсмен мыйзамды ары ыргытып коет да, мындай. Мына ошондой көрүнүштөр болот. Мындан тышкары дайыр нерсе, жанагы көп ушул сот, укук коргоо орган системында көп жабыркагандар келет да, бизге негизи ошол көп процент түзүп атат да. Эми ошондо кайра караш үчүн мыйзамда жазылып калган, жаңы ачылган жагдай болуш керек деп. Анан тиги жабырылганчы келип айтат, тергөө жүрүп атканда мен боомун айтсам, бул фактыны. Ал болсо кичине көмүр коюп, түшүрүп коюп протоколго, бирок аягына текшерип чыгарган жок дейт. Хорошо, бул пайдаланып деп барсак, мисалы Верховный сотко, жогорку сотко барсак, жогорку сот айтат, жок.
мен тигил иштерди биринчи экинчи инстанцияны чечкен эмел материалдарды карабайм. Сен бөлөк жаңы бер дейт да. Ай жаңы тетиги иште ошол аягына чыкпай калды. Биринчи райондук сотто же облустук сотто тескери чечилип калган. Ошону десе, жок сен жаңычы деп. Мен аякка тийбей ал бүттү, чечим чыгарды, болду, мына болду деп. Бул бир терс көрүнүш бар. Анан бизде жазылып калганда мыйзамдарда жогорку соттун өкүмү чыктыбы болду. Кайра каралбайт. Акыңда жок омбудсман муну көтөргөнгө. Адамдар келет. Это как? Биз жогорку соттун сотторун Кудайга теңеп койдук да. Булар жаңылбайт. Булардын жагы да жаңылбайт. Итиягы да, туягы да мүдүрүлбөйт деп койгонбуз да, андай болбойт да. Биз адамбыз да. Адам кээ бир учурда туура эмес сүйлөп алат, кээ бир учурда туура эмес ойлоп алат, кээ бирде туура эмес чечим кабыл алат, кээ бирде кээ бир фактыларга көңүл бурбай коет. Ал үчүн адам эркинен ажырап абакта отурат да. Мына ушул жагынан азыр конституциялык кеңешме болуп атат. Ошол жакта да сайрап кийирип атабыз. Өзүбүздүн сунуштарым мен омбудсмен катары бир 7-8 ушуга тиешелүү сунуштарды бердим. Даже айттым, биздин президент азыркы конституция боюнча конституционный сотко кайрыла албайт да. Бул эмне көрүнүш? Ал наоборот адамдын укугун коргоп, мени менен кошуп президент кайрылганга ээ болуш керек укукту. Анан биз конституционный сотто да кичине талкалап албадыкпы? Ал баягы практика, уголовный практика тигил бул деп коет. Ошону караганга акысы жок да. Чисто баягы бул жакты кара, саясий жагын кара деп ошол жакты бөлүп коюп, а негизги бузуулар бул жакта да. Бул жерде сот чыгарды, болду, кайра караганга болбойт деп ошентип конституционный сотты талкалап койду. Эми конституциялык сот албетте ага өздөрү да күнөөлүү, көбүнчө саясий чечимдерди ошол буйрукка жараша, кырдаалга жараша кабыл алышып берди да. Өздөрү дагы убагында мына Акаевдин сурообу 2 жолу шайланганы бүтсө дагы жок, бир эле жолу шайланды деп кийинки учурларда дагы мыйзамга конституциялык чечимдерди чыгарып бергиле, парламент туура таратабызбы, туура эмес таратабызбы, жок жок туура болуп атат деп кийин ошолордун баары сынга кабыл алды, ал бийликтер кеткенден кийин. Албетте конституциялык соттун өзүнүн бул жерде кесепети өздөрүнө туура эмес кылган чечимдери дискредитация кылды да деп ойлойм. Экинчи маселе мына бизде эмне көп азыр саясий серепчилер көп, укук коргоочулар көп да. Аябай көп. Ушул укук коргоочулар менен көптөгөн укук коргоочулар менен сиздер кандай иш алып барып атасыздар? Алар сиздер менен кээде биргелешип бир талкуулар болобу мындай? Эми албетте биринчи мен келгенде бир 3-4 ай кичине укук коргоочулардын, НПОлордун көз карашы мага кичине терс болду да. Ачыгын айтканда, себеби көчөлө элдерди камап жүрсө, КГБда элдерди саясий укугун тукталып жүрсө, бүгүн кантип укугун жактайт дегенге чейин барды да. Бирок мен муну иш менен далилдедим. Аларды чакырып, аларга өзүм позициямды түшүндүрүп, аларды угуп, азыр көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, анан алар менен баягы меморандум, келишимдерге кол коюп, мындайча айтканда, аларда бир топ резерв күч бар. Бир топ жакшы ойлору бар. Анан ал сен МПОсуң деп аларга мындай терс мамиле кылыш болбойт, өзгөчө адам укугу боюнча. Адам укугун коргош үчүн мен барам любой организация менен мындайча айтканда кызматташканга барам. Мен ачыкмын, даярмын. Мына мен ошол өзүмдүн ачыктыгымды, даярдыгымды көргөздүм. Бүгүн мен айтайын бир 10 чакты чоң адам укугун коргогон уюмдар менен, НПО, мындай бейөкмөт уюмдар менен менин келишимдерим бар. Анысы аз келгенсип ошолордун жетекчилери, активисттери жана чуркап жүрөткө чырылдап адам укугун коргоп, балдардын, аялдардын, мигранттардын, абакта отургандардын, ооругандардын, инвалидтердин, ошолордун наоборот мен баягы коомдук башталыштын негизинде аларга советник, помощник кылып алгам. Себеби каражат аз, транспорт жок, тигил жетишпейт, бул жетишпейт, эми отура берген болбойт да, бул да ыкма. Ошол ыкмасын таап азыр наоборот мындайча айтканда алардан чоң жардамды мен ошолордон алып атам, ачыгын айтканда. Себеби мен жанагындай даже посещениеге барганда
ошол докторлорду алып алып, специалисттерди алып, адвокаттарды алып, алар болсо азыр акча төлөйт да туура. Мына ошолордун аркылуу иш жүргүзүп атам. Анан экинчи бул прокуратура, ГСИН системасын, МВД, ушул укук коргоо органдардын ушул МПОго көз карашын кичине өзгөрткөнгө да кичине аракеттендим да. Алар баягы душман катары көрбөгүлө, булар мамлекеттин кызыкчылыгына кол салган жок. Булар айтып атат, бул адамдын укугу тебеленип тепселиптир, түрмөдө отурат, момундай жагдайлар бар экен, ошого эле просто мыйзам чегинде чечип бергиле дейт. Жардам берип коелу, тактайлык. Чын болсо чын, жок болсо жок. Ким күнөөлүү деп айтып коелук десем, азыр мына спец прокуратура, ГСИН жетекчилиги да кичине жаңы көз караш кылып, азыр биргелешип иштей баштадык да. Рахмат, Токон Болотбекович. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Ылайым биздин өлкөдө адам укугу бийик, жана мындай көздүн карайындай корголгон, сакталган чоң бир жагдай болуш керек деп мен эсептейм. Элдин деле тилеги ошол. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүү соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.